ар бир мамлекеттин өзүнүн акчасы бар. Сом, рубль, доллар, тенге, башка акчалар чыгып кетти. Ал акчалар байсарптын өкмүндө эмес. Алар байсарптын өкмүндө эмес. Түшүнүңөрбү? Байсарп бир гана алтын менен күмүшкө тиешелүү. Ал эми бүгүнкү күндөгү акчалар, биздин Кыргызстандын сому, доллар, рубль, тенге, булар байсарпка кирбейт. Бул деген сөз, эгерде соода кылып аткан болсо, бир тарафы алтын, бир тарафы сом же доллар берип аткан болсо, такабузул айвазайын шарт эмес. Бир тарафтан кабза болсо жарай берет. Акчаны бердиң, же алтынды алдың дагы, акчаны кийинирээк берем дедиң. Жайыз. Түшүнүңөрбү? Дурус эмне такабузул айвазайын деген эки тарафтан тең мүлккө өткөзүп алыш шарт эмес. Бир тарафтан алыш керек. Эгер бир тарафтан да албай калса, анда байыл кали бил кали болуп калат. Бул не карызды карыз саткан болуп калат, бул нажайыз болбой калат. Ошон үчүн бир тарафтуу кабза болсо жетерлик боло берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү акчалар булар толугу менен байсарптын өкмүнө кирбейт. Эгерде алтын менен күмүшкө же акчаны сатып аткан болсо, ал учурларда барабар болушу шарт эмес, же болсо кабза айвазайын шарт эмес. Биринчи маселе. Экинчи маселе, ар бир мүлктүн, мамлекеттин акчасы өзүнчө бир жинс болуп эсептелет. Мисалы, биздин Кыргызстандагы сом бир жинс. Сомдун баары бир жинс. Эми жинс бир болгондуктан кийин буларды алмаштыра турган болсок, сата турган болсок, анда бирдей болушу шарт. Бирдей болушу шарт. Жинс болгон себептүү бирдей болушу шарт. Түшүнүңөрбү? Мисалы, бир адам сомго сом алып атат. Сомго сом алып атат, 1000 сом берип атат, 1000 сом бияктан алып атат. Анда мен сага бүтүн 1000 сом беремин. Сен аны не кыл? Майдалап бер, мага 900 бер десе болбойт. 1000 сомго 1000 сом бериш керек болот. Бул не болду? Экөөбү жинси бир болгон себептүү бирдей болуш шарт. Түшүнүңөрбү? Албетте эки мамлекеттин же бир канча мамлекеттер болсо, алардагы акча ал бири-бириге жинси башка жинс болуп эсептелет. Бир жинс эмес. Мисалы, Кыргызстандын акчасы, Казакстандын теңгеси, Өзбекстандын суму, орустардын рубли, булар ар бири башка акча. Башка акча болгондон кийин бул башка жинс. Бул жерде курстун негизинде сатыла берет. Бирдей болушу шарт эмес. Мисалы, бүгүнкү күндө сом берип рубль алып атасың, сом берип теңге аласың, сом берип доллар аласың. Ал учурларда не курс каралат. Ошо курстун негизинде ала бересиң. Мен 100 сом бердим, мага 100 доллар беришиң керек дейилбейт. Түшүнүңөрбү? Ал жерде эмне жинс башка болгондон кийин, ар бир мамлекеттин акчасы өзүнчө болгондон кийин, ал учурларда ошол курс каралат, курстун негизинде соода боло берет. Курстун негизинде соода кылса, жайыз боло берет. Тафазул жайыз. Түшүнүңөрбү? Насиясы бул жерде дагы жайыз болот, бирок бир тарафтан насия болсо, эки тарафтан болсо, кайрайтан болбой калат. Түшүнүңөрбү? Албетте дагы бир маселе, бул көп кездешет. Баягы акчаны акчага алмаштырганда, курстарды алмаштырганда, валютада иштегендер, акча алмаштыргандар көбүнчө ушундай кылышат. Кээ бир сүрөттөр, дурус эмес сүрөттөр бар. Мисалы, бирөө Россиядан акча которот. 100 000 рубль которот. Анан биякта бир таанышына берет. Ал адам айтат, мен сага 2 айдан кийин ушуну 100 000 сом кылып берем дейт. Бүгүнкү күндө курс мисалы рубль менен сомду алсак болсок, айырмасы бар. Мисалы 80 сом, 100 рубль 80 сом болушу мүмкүн, 80 сом дейлик. Ал эми сом 80 болуп атат, ал рубль 100 сом болуп атат. Тиги айтат, жөнөткөн акчасына 80 000 алыш керек сом менен. Бирок 2 айдан кийин бересиң деп насия соода кылып атат. 2 айдан кийин бересиң деп туруп, анан мага ошол вакытка буну не кыласың, 100 000 кылып бересиң же 90 000 кылып бересиң десе, бул жайыз болбойт. Түшүнүңөрбү? Насия болгон учурда дагы соода баягы маркетте канча болсо, базарда баасы, ошол баа менен берилет.
Misалы бүгүнкү күндө курс канча болсо сом менен рубль ошо менен берет. Анын үстүнө кошуп берсе анда рыба келип чыгат. Рыбанын шубхасы рыба келип чыгат. Түшүнүңөрбү? Азыр берип турам сага, анан мага үстүнө кошуп бересиң деген сөз чыгып атат. Ошон үчүн муну шариатта тыюу салынат ажайыз. Ошон үчүн кайсы акча берсе, ошону ошол күндөгү курсу менен кайтарып бергенге биз милдеттүүбүз. Түшүнүңөрбү? Насыя болсун, насыя болгондо дагы ошо бере турган күнү кайсы курс болсо ошо менен берилет. Ал эми аны алдын ала келишип алып, экөө башка жинс болот, ошон үчүн мага 80 миң эмес, 90 миң, 100 миң бересиң десе, шарият уруксат бербейт. Бунда рыбанын эшиги ачылып калат, бул дагы рыбага кирет. Демек, акча маселеси бир аз назик маселе. Ошон үчүн акчаны которгондо, алмаштырганда биринчи эң жакшысы насыя кылбаганга аракет кылыш керек. Эгер насыя болсо дагы ошол күндүн курсу менен берсин. Алдын ала келишип алып, базарда жок бааны айтып, ошо менен берем деген дурус эмес.